Туулган айга карата мүнөздөмө. Адамдарга анын туулган айына карата да мүнөздөмө берүүгө болот. Мындай ыкма көбүнчө Тибет, Кытай календарына таянып берилип жүрөт. Бирок дүйнөдөгү бир катар изилдөөчүлөр туулган айына карата берилген мүнөздөмө көбүнчө адамдын чыныгы мүнөзү менен далгелерин белгилешкен. Эмесе төмөнкүгө баам салып көрөлү. Январь дайыма бир ойду көп ойлогон, жек көргөн адамы менен сүйлөшпөгөн, көңүлүнө жаккан адамын гана жанына жууткан адамдар. Февраль айы сүйүү сезимдерин урматтаган, ачык мүнөзү өзгөрүлмө, азыраак ачуулуу, бирөөнү ызылдатканды жакшы көргөндөр. Март айы такай бир ой басып жүргөн, кыялы шашма, сөздү айтып артынан өкүнүп калган, тез капа болгон, көзү жаштуу, жакшы болууга умтулган, бир ою ордунан чыкпаган адам. Апрель жашоосунун көбү кыйынчылык менен өткөн, адамга жагымдуу, маңдайы жарык, сүйүүнү сыйлай билген, бактысы үчүн күрөшкөн адам. Май айы жайдары, сүйкүмдүү, азыраак мактанчаак, туруксуз, бирок көп сапаттарын бирөөгө билгизбеген адам. Июнь ачуулуу, колу беришен, кыялы терс, турмуш жолу бактылуу, жеңил мүнөз адамдар болушат. Июль айы шартка жараша өз мамилесин өзгөрткөн, көпчүлүккө жугумдуу, ичинен көп ойлонгон, өз бактысына ишенген адамдар. Август беришен, оома, адамды сыйлай билген, ачык айрым, сүйкүмдүү, таарынычы бат жазыла тургандар. Сентябрь сөзүнө турган, бир нерсени бетке айткан, сырын ичине катып жүрө берген, киши менен бат тил табышып кете турган адамдар. Октябрь айы берекелүү, өзүнө өзү ишенген, азыраак ачуулуу, бирөөлөрдү кемсинткенди жакшы көрөт. Ноябрь бирөөнү кемсинткен, көп ойлонгон, ички сырын эч кимге чыгарбаган, өз баркын өзү билген, турмуш жолу бактылуу адамдар. Декабрь көңүлсүз, сүйүүсү кусалык менен өткөн, оор басырыктуу, адамга өз адамгерчилиги менен жаккан адамдар.